Кара Суу шаарындагы шайлоодо болгон терс көрүнүштөрдү иликтеп, мыйзам чегинде баа берүү керек. Мындай тапшырманы кече күнү Алмазбек Атамбаев Коопсуздук кеңешинин отурумунда билдирди. Андан тышкары өлкө башчысы алдыдагы президенттик шайлоону таза өткөргөндө гана стабилдүүлүк болоорун билдирди. Өкмөт жана Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкүдөй абал менен алдыдагы шайлоону таза өткөрө алабы? Мына ушул теманы биз алдыда талкуулайбыз. НТС каналынын Кайчы пикир программасын көрүп жатасыздар. Аны алып баруучусу мен Мирбек Айтикеев. Саламатсыздарбы? Студиянын бүгүнкү коноктору Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Алтынай Өмүрбекова жана ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев мырза конокто. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди коштоңуздар болот. Ал үчүн биздин WhatsApp номерибиз дагы иштеп жатканын эсиңиздерге салып кетели. Алгачкы суроом Акылбек мырза, мына сизден башталса, президент Алмазбек Атамбаев Коопсуздук кеңешинин жыйынында кече күнү өзүнүн билдирүүсүндө айтты, таза шайлоо өткөрүү керек экенин, бардыгы баягы мыйзамдын чегинде болушу керектигин, ошондо гана мындай стабилдүүлүк, анан элдин ишенимине татыган шайлоо болорунчу. Анан бүгүнкү шартта буга чейинкини жана алдыда болуп аткан жана учурда болуп аткан абалды эске алганда таза шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр барбы? Таза шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар деп айтып ишенип туруш керек. Башка маселе тилекке каршы бүгүнкү чейинки айрым көрүнүштөр мындай үмүттү кичине кыскарткан сыяктуу болуп атат да. Туура айтылган сөздө калет жок дегендей айтты, бирок ошол сөз айткан бойдон калбаса, ошол жерде тиешелүү органдар катышып отурду. Мисалы, эгер президенттин айткан сөзүнөн жыйынтык чыгарып, кандайдыр деңгээлде ар бир мамлекеттик орган өзүнүн түзмө-түз милдеттерин аткарса, анда бул маселени жөнгө салып, болочокто боло турган шайлоого кандайдыр бир белги берип, эскертүү сыяктуу буруп чечим кабыл алса, анда кийин ушундай көрүнүштөр кайталанбайт деп ишенсек болот. Эгер бүгүнкү күндө ошол айтылганына карабай, элге айтылып, бирок иш жүзүндө ошол бойдон кала берип, анан баары тең мыйзамсыз деп мындай белгилеп жаткан нерселерди териштирбей же болбосо чечпей калтырып койсо, анда ал сөздүн эч кандай мааниси жок да, кур сөз бойдон кала берет. Мына бүгүнкү күнү ошол чечим кабыл алып, бекитип алгандан 3 күн өтүп атат. Менимче, эгер эч ким эч тарап арызданбаса, ал эртеңки күндөн баштап күчүнө кирет дагы, ошол бойдон ал чечим мыйзамдуу болуп бекирип калат. Мыйзамдуу болуп бекирип калат дегенде, демек, айтып жаткан куру сөздүн баары, макул эмес тараптын баары мыйзамсыз сөздөрүн айткан сыяктуу болуп көрүнүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерден менимче азыр бул айтылган сөз бардык мыйзамчылар, укук органдары, шайлоо комиссиялары, жанагы талапкерлер дегендей ошол айтылган кайрылууну эске алып туруп, ошол чегинде иш алып барыш керек. Алтынай айым, мына бүгүнкү жагдайды, бүгүнкү учурдагы эске алганда алдыдагы шайлоо кандай өңүттүү болушу мүмкүн? Ошо президент айткандай, тапшырма бергендей акактай таза болушу мүмкүнбү? Мына байке айтып кеткендей, бул сөз түрүндө калбаш керек. Конкреттүү түрдө ошону талап кылса, действительно таза өтсүн деп бүт иш аракеттер ошого жумшалыш керек. Анткени мына чоң программа менен өкмөт дагы чыгып атат, таза коом деп. Таза коом бул таза шайлоодон башталат. Канчалык шайлоо таза өтөт? Абдан чоң сыноо болот да азырчы. 6 жылдын ичинде ушундай өзгөрүүлөр болуп турбу же болгону жокпу деп ушул шайлоо далилденет. Анткени азыр баарыбызга тең маалым, административдик ресурс болсо колдонуп жатат. Муну ачык айкын айтыш керек. Кыргызстан кичинекей мамлекет. Баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз, бири-бирибизге тууган болобуз, айтып атат, угуп атабыз. Ошондуктан ошого мен ойлойм, мындай бир саясий эрк менен ошону токтотуу бир чыныгы аракеттер көрүнүш керек. Мына 3-сентябрда Кара Суу шаардык кеңеши болгон шайлоолордогу бир катар мыйзам бузуулар буга чейин ошо биздин каналдан, башка массалык маалымат каражаттардан чыкты. Андан тышкары сиздер фракцияда да талкууладыңыздар. Ошол эле бюллетендерди тобу менен таштоого аракет жасоо, жанагындай бюллетендердин стандарты боюнча, андан тышкары жанагындай массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн коркутуу, ошол эле бийликте иштеген, ошол эле мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын шайлоого түз аралашуусу сыяктуу фактылар катталганы, ал боюнча
тасмалар менен да тастыкталып берилди. Бирок эч кандай чара көрүлбөй, ошол эле Борбордук шайлоо комиссиясы мындай шайлоонун жыйынтыгын тааныган жакында эле жарыялады. Буну менен буга кандай баа берет элеңиздер? Эми бул боюнча дагы абдан көп айтылып атат. Бирок тилекке каршы мына суббота күнү Борбордук шайлоо комиссия ошолдун жыйынтыктарын мындай чоң деле ката болбоптур деген чечимге келиптир. Бул абдан өкүнүчтүү. Анткени бүт видео фиксациялар бар, фракцияда айтылган сөздөр бар, палатадан дагы айтылды. Баары тең муну билип турат. Тем более тиги Шайлдабекова Нуржан өзү ошол жерде кара сууда болуптур. Ошол шайлоого көзөмөл кылган, мен ойлойм, кылуу максатында барса керек. Анан ошолдун баарын тең өзү деле балким күбө болду. Бирок ошого карабастан жана бюллетендерди дагы бул болсо бюллетень өзүнчө эле бир мындай кагаз болуп калыптыр да. Вообще бюллетень бул болсо жана бланки строгой отчетности. Биздин палатага келгенде Шайлдабекова айткан, анткени мурунку шайлоодо ошо бюллетень боюнча нааразылар айтылган. Алардын стандарты боюнча, сапаты боюнча муну баары эске алынат. Бюллетендер болсо абдан чоң көзөмөл жүргүзүлөт, учкундан типографиядан чыгат деп. Анан бул кандай 9.000 жарымысы жараксыз деп эсептесе болот. Ошол жерден кесип атат аны. Бир өзүнчө эле бир какой-то бир кереги жок бир кагазда кылыпчы, кимага уруксат берип атат. Ошондо уюштуруу жагынан мен ойлойм өтө чоң мындай бир кемчиликтер бар. Анын баары тең эске алынган жок. Мындай алар болсо кече мына даже Борбордук шайлоо комиссиянын отурумунда эми бири-бирине шылтап ким уруксат берди деп ошого чейин мындай бунун баарын тең эл көрүп атат. Анан мен ойлойм шайлоого мындай кандайдыр десем өтө деле мындай серьезно эметпейт да. Значит, бул жөн эле бир иш-чара катары эсептелинет. Ошондуктан ошол мен ойлойм Борбордук шайлоо комиссия мына 16-жылы Бишкек шаардын кеңешинде болгон каталарды дагы алар болду, өтө көп болду. Мен ойлоп атам, мындай бир эске албаптыр деп. Анан эң негизгиси ошо бюллетенден тышкары бул жанагы тизме маселеси. Бүгүнкү күнү төрайым айтып атат, эч маселе жок, тизменин баары тең толукталды. Биз мына сунуш киргизейин деп атам. Мен ойлойм ошол тизме дагы, ошол сервер, техниканын баары тең бир өзүнчө IT аудит өтүш керек. IT аудит өтүш керек, анткени бүгүнкү күнү биз болсо мындайча айтканда недоверие болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм алар болсо жок, баары тең камтылган, баары тең сонун десе, ошол IT аудитти өткөзүп, ар бир аудитордук компания муну кыла алат. Тем более бизде мындай бир эл аралык компаниялар бар. Мындай көз карандысыз. Ошолор өткөзүп, действительно эч маселе жок десе, анда биз ишенип, анан ошонун шайлоонун жыйынтыктары менен дагы балким кандайдыр жыйынтык болбосо дагы эл дагы ошо менен макул болот. Акылбек мырза, сиз ошол эле Борбордук шайлоо комиссиясын жетектегенсиз, анан ал жактагы баягы иш алып барууну жана башка баягы ичинен билген адам катары айтсаңыз, ошол кара суудагы окуялар, анан аларга Борбордук шайлоо комиссиясынын 3 күн мурдагы берген баягы жыйынтыгы, баасы туура эле болдубу же бул жерде мыйзам бузууларга көз жумуу фактысы катталдыбы көпчүлүктө айтылып аткандай? Мурунку менен азыркынын шарты башка, ошон үчүн мен азыр мыйзам талаптары менен гана айтып кетейин, мурункуну эстебей. Маселе мындай, мына туура айтылды, бюллетень деп, бюллетень тегерегинде болуп атат да. Бюллетень мыйзамда так жазылып калган. Ал атайын кагаздан жазылыш керек, белгилер болуш керек, же атайын боек менен жазылыш керек деп, биринчиден. Биринчи тарап, анын формалары, белгилери Борбордук шайлоо комиссиясынын тарабынан бекитилет деп турат. Айта кетчү нерсе, бул автоматташтырылган урнанын негизги талабы бюллетендин размери. Бул биринчи талап, анткени бул эми мурунку жөнөкөй көккө караганда, бул жерден туурасы бир так кагаз кирмейин, ал эсептебейт деген баары билет. Демек, биринчи кезекте ошо негизги биринчи белгиси болуп бюллетендин сырткы размери. Размери да, размери. Форма деп айтканга болбойт, размери. Ошону биринчи көзөмөлдөш керек. Муну эми баары билет. Эми ошол негизги белгисин көзөмөлдөбөгөндөн кийин, демек, аткаруучулардын баары шалаак мамиле кылган. Айта кетиш керек. Азыр мен кече окусам. Ким тараптан мындай да, мен таң калыштуусу кечээки алган чечимдер боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы типографиянын кандайдыр жумушчусун
акыркы баягы крайний кылып коюптур да. Эми бул жеткен немелик да баягы өзүм билем деп коеюнчу, орой айтпай эле коеюн. Мыйзам боюнча мындай. Типография жазайт, мейли, контролдойт, көзөмөлдөйт Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү. Атайын бизде азыр деле бар. Мындай бөлүнүп 2-3 дегирт этет да. Күн түнү биринчиден бюллетендер эч жака кетпеш керек. Аны катуу көзөмөлдөш керек, сыртка чыгып кетпеш керек. Ошон үчүн күн түн басылат дагы тынымсыз. Ар бир басылып аткандар көзөмөлдөнөт. Көзөмөлдөнүп, жазалып бүткөндөн кийин типография Борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө өткөрүп берет деп турат. Эгер жарасыз болуп, кандайдыр белгилери менен ошол размери менен жарасыз болсо, алар четке чыгарыш керек болчу. Демек, бул жерден биринчи жоопкер Борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кабыл алып аткан. Борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кабыл алгандан кийин анан алар аймак шайлоо комиссиясына берет, аймак шайлоо комиссиясы участкалык шайлоо комиссиясына берет. Бул мыйзамда так жазылган талаптар да. Аны эч ким мындай аткарбай коюуга болбойт. Талап бузулган деп билсек болобу? Эми демек бузулганда эгер Борбор шайлоо комиссиясына өтүп кетсе, аймак шайлоо комиссиясына өтүп кетсе, анан шайлоо күнү шайлоочунун учурунда билинип атса, бул эмне деген сөз? Бул бюллетень, значит, демек типографиядан эле түптү эле балким участкалык шайлоо комиссиясы түшүп калган. Бул дагы баягы мыйзамды бузуу болот, Эми эми укук органдары берсин. Мисалы жогорку кеңеш баасын берсин, анткени Конституция боюнча 61-беренчи боюнча комитеттер тозук мыйзамдын аткарышын көзөмөл кылуу укугу бар. Башка маселе жогорку кеңеш милдетин аткарып аткарбайбы? Бул да маселе. Мындай да, анан 9300 жазалы деп айтып атышат, анын 4000 ушундай эмеси размери чоң экен деп атат. Мындай да, ар бир кагазды мындай пачкалап алып атканда, бир жийип атканда бири-биринин үстүнө бири коюлат. Туурабы? Эми анан ушу коюп атканда кантип эле жарымы ашып чыгып калган көрүнгөн жокпу? Көрүлөт да бул. Бул таңганы истеген жок. Бул жазууну истеген жок. Бул сырткы размеринен. Мындай коюп атканда эле бул жерден бир сантиметр чоң экен деп кесиш керек да. Мына маселе ошо жерде жатат. Муну менен эмнени айткыңыз келип атат? Бул деген байкабай калганбы же байкабай калууга мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Демек, бюллетендин размери чоң болду деп айтса бир жол менен бул бюллетень түшкөн ошо участкага. Эгер түшпөсө, анда шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жоопко тартыш керек. Эмне үчүн алар көзөмөл кылып, типографиядан тиешелүү түрдө кабыл алган жок. Анан тиешелүү түрдө өткөрүп берген жок. Туурабы? Ал жерде кол коюлат, ар бир актылар бар. Азыр барып текшерсе, мисалы, бир киши кабыл алган болуп чыгат, ошо Асаналиев кабыл алдыбы же башкасы кабыл алдыбы, бул башка маселе. Кимдин көзөмөлү астында басылган, ким ошону көзөмөлдөгөн, илгери партиянын өкүлдөрүн дагы кирип койчу, мисалы, карап туруш керек, турчу да, басып атканда. Ошонун баары тең бул эсепке алыныш керек. Анан байкуштук типографияны кеспей коюптур деп, анын эмне тиешеси бар? Ошол эле жанагы шайлоо сыр чачып иш алда күнөө болуп калабы. Бул туура эмес. Шайлоо участкалык шайлоо комиссиясынын төрайымы мындай кайчы менен кесүүгө негизи уруксат берилгенби ушундай практикада? Жок, мыйзам талабын ала турган болсак, анан Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү коллегиалдуу орган болгондон кийин мындай жалпы карабай туруп эле өз алдынча телефондон ушундай мындай уруксат берип коюуга мындай өзүнүн укук милдети барбы? Эми биринчиден, эгер жоопкерчиликти мойнуна алып атса, ушул Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү жооп берет анда. Ал кылмыш ишине тете да. Аны эми жалгыз чечим кабыл ала алабы негизи? Кабыл алат деген жобо жок. Бир дагы мүчө эч качан жалгыз чечим албайт. Бул коллегиалдуу орган. Биринчиден, аны чечим алдыруу үчүн жетекчи жоопкер. Ал ошол коллегиалдуу органга салып, мондай болуп калыптыр. Мындай уюштуруп чечели, кандай кылабыз деп такташ керек болчу. Биринчи маселе. Экинчи маселе, мындай жайдан сырткары добуш берүү деген бир күн мурун жүргүзүлөт. Билесиздер, добуш берүү эмес. Ошол шайлоо добуш берип аткан болгонбу, болбогонбу? Анда эмне байкаган жок анда. Экинчиден, ошол бюллетендерди, мисалы 4000ди бир участкага түшпөйт, ал 3500 бирөөнө түшсө дагы же 2500 бирөөгө түшсө дагы кандайдыр бир деңгээлде аралашат. Так эч качан участкада шайлоочулардын саны болбойт. Ал жерден жок эле дегенде бир акыркы участкага барганда эки бюллетень алмашып калганда эле билинип калмак да. Бул бирөө чоң бирөө кичине экен деп бирөө айтмак да. Борборлук шайлоо комиссиясынын ошол суроомо жооп алган жокмун да. Борборлук шайлоо комиссиясынын чыгарган чечими мыйзамга туура келеби?
акыркы кабыл алган чечими шайлоону тааныганы же бул жерден шайлоону жокко чыгарыш керек беле же ошол участкалык тилкедеги шайлоону жокко чыгарыш керек беле кантип абалдан чыгыш керек эле мыйзамды бузбай аткара турган болсо. Эми мыйзамда мындай, мен дагы эле мыйзамдын талабын айтайын. Мыйзамда мындай деп койгон, белгисиз формадагы бюллетендер бул жараксыз бюллетендердин катарына кошулат деген так жазылып турат. Ал жерде эч кандай мындай бурмалап же болжомол жок. Эгер Борбордук шайлоо комиссиясы өзү айтып атса, белгисиз формада 4000 жарыя кылды Кыргызстанга. Белгисиз формадагы деп, бул орусча айтканда неустановленный форма деп атат. А мыйзамдын талабы ал жокко чыксын деп жазылып турат. Кандай мамиле кылышы мүмкүн? Мындай чеч деген талап жок да. Туурабы? Ошо менен эле жооп берсе болот. Алтынай мына жогоруда адис катары Акылбек мырза көп нерселерди мындай түшүндүрүп айтып өтүп кетти. Анан сиздер дагы муну фракцияда карагансыздар, анан депутат катары ошол эле парламенттин жетекчи орун басары катары мындай мындан аркы кадамыңыздар кандай болот бул ошол бир факты боюнча? Как вариант катары башкы прокуратурага кайрылабыз. Анткени Борбордук шайлоо комиссия бул дагы поднадзорный орган. Жанагы кара сууда болгон окуяларды алар болсо жакшылап изилдеп чыгыш керек болчу. Ар бир арыздын негизинде эметкен каталарды боюнча. Ошол эле видеодеги жана эмеден көрсөтүлгөн өздөрү дагы даже ошо арыз түшпөгөн күндө дагы алар ошонун баарын тең көрүп туруп, өздөрү дагы бир мындай чечим кабыл алыш керек болчу да, ошону жакшылап изилдеп чыгалык деп. Ошол эле бюллетень боюнча, ошол эле жанагы 6-номер СДПКга уже тамгалар, белгилер коюлуп, даяр бюллетендер боюнча, ошонун баарын тең бул убакыт талап кылат. Ошон үчүн алардын баары тең изилдеп чыгылыш керек болчу. Анан болсо ар бир факт боюнча алар чечим кабыл алып, жооп бериш керек болчу. Бирок азыр болсо эми алар ушундай бат-баттан чечим кабыл алып коюшту. Эми башкы прокуратурага кайрылабыз, башкы прокуратура буга баа берсин. Канчалык деңгээлде Борбордук шайлоо комиссия ошо милдетин түз аткарып, ошолорду изилдеп чыкты. Изилдеп чыкпаса, эми как минимум бездействие деп балким кылмыш иши козголот. Анан кечээ мына бир мүчөсү ким айтты эми как мындай бала бакчада болуп эле абдан несерьезный бир мамиле кылышты да. Анан бирөөсү как будто өзүнүн мойнуна жоопкерчилик алганып мен айттым деп эметип. Аны дагы изилдеп чыгыш керек. Канчалык он не превысил, өзү жана сиз айткандай коллегиалдуу орган болуп. Ошол эле Шайылдабекова Нуржан болсо бир төгөрөк стөлдө же палатага келгенде бир эсимде бар айткан бюллетендер атайын бир маркировка менен болот. Ошол маркировкасыз жанагы урнага кирбейт ал бюллетень деп. А бизге жанагы ошол жана репортажда бирөө айтып атат, тиги суроо берсе, Дилфуза Атабекова эмне үчүн 6-га белги коюп койдуңуз десе, бул белгини койбосок анда жутпайт деген бир эмелер болуп атат да. Демек жанагы атайын маркировкалар эмне барбы, жокпу? Анан жанагы агай туура айтып атат, неустановленная форма. Кана кепилдик, эртеңки күнү учкун дагы бир точкалар менен чыгарбайт. Атайын бир балким бирөөгө сигнал катары, белги катары. Ошондой суроолор көп. Анан мен ойлойм, как минимум ошол бүгүнкү Борбордук шайлоо комиссиянын айрым мүчөлөрүнө ишенбестик көрсөтүш керек. Алардын адистиги, алардын профессионалдыгы, өзүнүн милдетин так аткаруу уже күмөн болуп атат. Абдан чоң суроолорду жаратат. Анан Учкун басмаканасы дагы мемлекеттик мамлекеттик ишкана, басмакана, анан алардын жетекчилигинин жоопкерчилиги дагы каралабы? Ошон үчүн мен ойлойм, балким парламенттик изилдөө жүргүзүш керек. Комиссия түзүп, ошол анткени мурун болсо мен жаңылбасам тендер жарыяланып, анан любой типографияда чыгара берчү уткан. Мына ушул акыркы кезде, по-моему, ушул жылдан баштап именно учкун мамлекеттик типография чыгарат деген бир чечим кабыл алган да. Демек, значит, алар вообще учкун чыгара алабы келечекте? Жооп береби талаптарга? Эмне себептен ушундай болуп калды? Ким аларга ошондой размерлерди берди? Ким задание берди? Муну мен ойлойм, как минимум бир кылмыш ишин козгоп эметиш керек, текшериш керек. Ошондо гана ошол эмелерге мындай бир попыткаларга ошондой адамдардын колуна чаап, мына көрсөтүп жоопкерчиликке тартылганда, ошондо таза шайлоо өттү же таза шайлоо өткөргөнгө аракеттер бар бийлик тарабынан деп биз айта алабыз. Акылбек мырза, мына дагы талаш жараткан жагдай ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын ошол
райондук маанидеги шаардык кеңешке болгон шайлоого өзү барганы, анан башка жерлерде ошол эле учурда башка жерлерде дагы шайлоо болгону, анан эмнеге башка мүчөлөрү барбай өзү барды деген сыяктуу суроолор жаралып, ошол эле Борбор шайлоо комиссия мүчөлөрү көтөрүп чыгып атат да бул маселени. Негизи кандай практикада барыш керекпи, барбаш керекпи? Жок, мына жерден бул жөн эле жүйөсүз баягы сын эми аны өзү чечет, балким ошондой залалчылык болгондур, аны айтып кереги жок. Маселе башкада. Маселе ошол эле бюллетень тегерегенде, мисалы дагы мен мыйзамдын талаптары менен гана айтайын, божомолун айткан жокмун. Бюллетендер участкалык комиссияга түшкөндө ар бир бюллетенге печать басып чыгат. Ар бир бюллетенге. Шайлоо күнүнө даярдаш үчүн. Ошондо ошол белги жанагы Анан Борбор шайлоо комиссиясы басат да. Жок, участкалык шайлоо комиссиясы басат. Анан эми баарынан кызыгы мен Борбор шайлоо комиссиясынын түшүндүрмөсүн айтып кетейин. Ушунда жазышыптыр. Апробация болгондо дейт, текшерип атканда баарлыгы жакшы болчу деп жазыптыр. Бул эмне кандай түшүнсө болот? Өзүлөрү өзү каршы сүйлөп атышат да. Өзүлөрү түшүндүрүп жазып бериптир. Ушундай мен окусам ушундай деп турат. Биз баягы текшерип атканда жакшы эле болчу. Автоматтык урунда жакшы эсептеген деп жазылып турат эми. Ал өзүнүн сайтына илип коюптур аны. Аракет кылып да түшүндүрүпчү. Анан эми мындай логикага жатпайт да. Өзүлөрү текшерип баягы өмөтүп атканда жакшы болсо, анан добуш күнү келгенде эле кандай болот? Туура эмес болуп калат. Туурабы? Бул мындай адам ойлонуп жазып атканда ойлонуш керек да. Эмнени кандай деп жазыш керек, кандай деп туурдаш керек. Анан баягы бул жерден ошол бир адам же болсо бир жанагы комиссия кылган болсо, бул жерден мындай карама-каршылык чыкпайт эле. Бул жерден көп тараптын кийлишип кеткени билинип турат да. Тиешеси бары дагы, тиешеси жогу да аралашып кеткендей сыяктуу көрүнүп турат. Анан ошол урнага асуу аппаратына салып атканда сөзсүз түрдө белги коюп туруп, анан кайсы бир талапкерге же болбосо партияга анан салыш керек деген сыяктуу мындай аппарат ошондо иштейби негизи өзү кандай? Негизи технический жагынан аппараттын белги коюлбаса эсептебейт деген туура. Себеби ал мен божомолун айтайын эми, бул аппараттын мүмкүнчүлүгү менимче фамилияны же атты карабайт. Бул жактагы клетканан эсептейт. Ташмат деп туруп 5 деп койсоң жаса берет, эсептей берет. Вот ушул аппараттын кемчилиги. Себеби бюллетенге деген жанагы партиянын аты болобу же кишинин аты болобу так жазылат. Эгер бир кандай бир ката кетсе, партиянын ката кетсе, бул бюллетендерди эсептебеш керек. Тилекке каршы мен жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда мен 2-3 партия Шарлда болгон, Кара-Балтада болгон, биздин Бишкек шаарында болгон партиянын аты таптакыр башка эле бюллетенге басылса, тиги урнада болсо таптакыр башка ат чыгып атат. Бирок эсептеп туруп жыйынтык чыгарган. Бул дегендик жанагы аппаратыңар 4 бурчту гана эсептейт. Белги болсо карайт, белги жок болсо карабайт деген сөз да. Ошон үчүн мына аппараттын мүмкүнчүлүгү мүмкүндө. Алтын айым ошол Кара сууда чоң жаңжал чыгып кетти. Ошол эле учурда башка шаарларда, айылдарда жергиликтүү кеңештердин шайлоосу ошол эле 3-сентябрда болгон. Көп санда болбосо дагы саналуу жерлерде. Анан ошол Кара суудагы шайлоодо ушундай баягы мамлекеттик кызматкерлердин ошол эле бажы кызматынын төрага орун басарынан баштап кызматкерлерге чейин айрым чек ара ошол эле өткөрмө бекеттеринин жетекчилеринин тургандарын дагы ошо тасмага түшкөнүн көрүүгө болот да. Анан бул мындай кандайдыр бир маанилүү аймакпы же болбосо муну менен эмнени чечмелеп түшүнсө болот? Сиздер эмнени билип атасыздар? Эми мына Ош областынын таможня кызматкерлери толугу менен ошол жерде иштептир деген сөздөн кийин эми бир эле ой келип атат. Балким ошол эми баарына тең уже ачык, мен ойлойм бул жашыруун деле маалымат эмес. Ошол жерде Кара сууда кандайдыр бир мындай өзүнчө негласный бир эмелер, кожоюндар жана Матраимовдорду айтып атат да. Анан биз билебиз, Райым Матраимов ошол таможнянын биринчи орун басары экен. Анан балким ошол киши ошол Кара сууга бир жоопкерчилик, кандайдыр бир жоопкерчилик алган. Айрым партиялардын астында да, ушунча добуш алып берем деп. Анан ал өзүнүн кызматтык эмеси менен пайдаланып, бүт ошол кызматкерлерди айдап келди деген ой келип атат. Анткени мен уктум, что таможня кызматкерлери жүрүптүр деп, алар контролдоп, ошол жерде там уюштуруучу иштерин жасап, текшерип,
ошондо бир эле ой келип атат. Анан эми, конечно, ар бир киши, мисалы үчүн, бул выходной күн, балким кандайдыр бир иштери менен барып калышы мүмкүн. Бирок толугу менен ошол жерде жүрүп, ошол жерде шайлоого аралашып, ошол жерде өзүнүн все равно эмеси менен пайдаланып, жана служебный положениясы менен кандайдыр бир эмеси, бунун баары тең жанагы суроолор. Анан мен билбейм, кечээ коргоо кеңешинде бул маселе каралдыбы, каралган жокпу, анткени бир бөлүгү ачык, бир бөлүгү жабык режимде болду. Бирок абдан мындай бир кечээ мен ойлойм бир өзүнчө бир коомчулуктагы бир талап болду. Ошол жерде ачык айкын ошол маселе дагы каралса жакшы болмок да. Башка ошондой атка минерлер, ошол эле бюджетный сферада иштегендер, акимдер, губернаторлор кичине балким сезип калмак да бир жоопкерчиликти. Ошол жерде ачык айтылып, эмне себептен ушундай сөздөр чыгып атат? Алар эми жөн эле сөздөр эмес да. Значит, алар далилденген, действительно. Ошондой сөздөр ачык айкын каралып, анан ошол жерде тапшырма берип, изилдеп чыгып, изилдөө боюнчачы укук коргоо органдарга. Мен ойлойм, ошондо гана бир элде дагы ишеним пайда болот. А так бул сөз катарына калып кетти да, баары тең баарын билет, түшүнүп атат, бирок көзүбүздү жумуп атабыз. Жок, ал эми мындай андай болгон жок же тигиндей. Еще ар кандай дагы еще пресс-конференцияларды уюштуруп атат. Ошол кимдин дарегине айтылган сындардычы. Вот, эми мен ойлойм, биз айттык, жана комитеттерге тапшырма бердик. Төрага протоколдук тапшырма берди. Комитеттер карап, если борбордук шайлоо комиссиянын эрки жетпей, ошо маселени кырынан коюп карап, баа бергенге эрки жетпей атса, анда балким биздин комитеттер карап, мен ишенем, ошол жерде мындай ачык айкын каралып, изилденип, ошол маселелер бир кандайдыр бир чек коюлат го дейм. Акбек мырза, мына көпчүлүк серепчилер айтышып атат да, ошол баягы Кара сууда болгон окуя бул алдыдагы болочоктогу шайлоого кандайдыр бир талапкерлер үчүн, жалпы эле коомчулук үчүн мындай бир даярдык болду, бул бир сигнал катары кабыл алса болот деген сыяктуу. Сиздин пикириңиз кандай? Мен эми айта кетейин, алтын өрмөкүнө келип калыптыр. Мындай да, бул биринчи жолу болгон эмес да. Бул тилекке каршы кайталанган көрүнүш деп айтам. Анткени жазбасаңыз болот. Мисалы, буга чейинки өтө мен орой жыйынтыкты айтайын. Мисалы, Кара Балык шаарынын депутаттарынын шайлоосу, анан Токтогул районундагы Кызыл Өзгөрүш деген айыл өкмөтүнүн шайлоосун бул өтө орой чечим чыккан. Бул кылмыш жада чегиндеги иш да. Экөө тең жазыксыз калган. Кайсы мисалы? Кара Балык шаарынын ошону мындай жыйынтык чыгарууда орой чыгарган дагы, муну бир жерден президентти подставлять этип, депутаттарды таркатып дагы кайра шайлоо кылды. Ошондой эле Токтогулда бир айыл өкмөтү шайланыптыр. Башка кишинин эч кандай мыйзам бузушу жок, өзлөрүнүн мыйзам бузсун, ага бөлүп туруп, ал дагы айыл өкмөттөрдү таратып идип, азыр могу 3-сентябрда жаңы шайлоо болуп бүттү экен. Бирок маселе мындай да, маселе бул шайлоо комиссиясынын орой мыйзамды орой бузуу менен жанагы жыйынтык чыгарып, же болбосо жыйынтыгын кабыл албай, өз билеминде кылып чыгарганын себеби. Ошондой эле көрүнүш мынакей азыр Кара сууда айтыланды. Бул дегендик буга чейинки кылган иштерине жоопко тартпаган үчүн бул эми мамлекеттик коррупцияга каршыбайбыз, бул жерден прокуратура органдарга текшерген жок, сот органдары колдоп чечим чыгарган үчүн бул уюшулган топко да бара болуп калат да. Анан акыркы бир чечимди окудум, бул эми күлкүлүү келишти, эми борбор шайкасы бүгүнкү күндө сот административдик процессуалдык кодекс менен жетекчилик алып өзүнүн чечим чыгарып атат. Эми бул орой маселе да, бул соттун документи. Мен өткөндө бирөө кеңеш сураганын айттым эле, бул азыр эле карап көрсөңүз болот, тиги Керимбеков деген кайрылган экен, президентке талапкер. Ошо 20-чечимди окусам эми бул эми өтө эле жат көрүнүш экен. Борбор комиссиясы эч качан административдик процессуалдык кодекс менен жетекчилик алып чечим чыгарбайт. Ал деген соттун документи, регламенти мындай караганда. Эми боло берет экен Кыргызста, соттор беките берет экен, андай көрүш тургандан кийин эч жерден эч ким эч нерседен коркпойт да. Эртең күнү биякта өчүрүп, тияка жазып койсо эле боло берет деген сөз болуп атат да. Ошон үчүн муну азыр бир ай убакыт бар, ага чейин токтотуп, мисалы жогорку кеңештин бул негизги милдети, анан менимче бул аткарыш керек, жанагы комитеттерди өзүнүн милдетин аткарууга алып барыш керек. Анткени мыйзам деген бул жогорку кеңештин документи, кабыл алган деп. Аны контролдогон, көзөмөлдөгөн Конституция боюнча жогорку кеңештин комитетине жүктөлүп калган.
Бирок сиз комитет деп атасыз, мен комитетке ишенбейм. Комитет ал жерден чечим кандай кабыл атканын мен жакшы билем. Менимче бул жерден жеке депутат биринчиден мыйзам жол берет, ошо изилдеп чыгыш керек, тастыкташ керек, анан ошону өткөрүп бериш керек. Башка маселе депутаттын ошол жеке изилдөөсү боюнча чечим кабыл албасан да бул ошол комитеттин жоопкерчилиги түздөн түз кирет да бул жерден. Болбосо башка маселе жол менен чечкенге болбойт мүмкүн да. Жанагындай эле алар деле мындайча айтканда коллегиалдуу орган добуш жетпей калды. Добуш жетти деп эле Борбор шайлоо комиссиясынын чечими кандай болсо, комитеттин чечими ошондой эле болот. Мен аны көз ачыктык кылбай эле боло турганын айтайын. Ал ошол бойдон жабылбайдан кала берет. Ошон үчүн менимче бул жерден кичине мындай мамилени өзгөртүш керек да. Эми ар бирибиз сыйлашып керек. Биздин иштеп аткан кызматыбызды, милдетибизди так аткарсак эле менимче шайлоо жакшы өтөт. Эгер мондай кылып баягы күчкө салып бийлик кимдин колунда болсо чече беребиз, анан эртең дагы көрөбүз деген мамилеге келсек, эми тилекке каршы андайды биз баштан өткөргөнбүз эки жолу. Анан кайра алып келип анан ошол азыркыларды жоопко тартыш эми бул Кыргызстанда киши калбай калат анда. Баары тең эле баягы соттолгондордун арасына кирип калышы мүмкүн баягы кызмат иштеп аткандар. Ошон үчүн менимче муну тез арада кыскартыш керек эми. Тилекке каршы бир кечээки туура коопсуздук кеңеши убагында чогулган, бирок декларативный айтылып калса анда ал деле коопсуздук кеңештин баркы да кетет. Бул аны ачык айтыш керек. Ошончолук деңгээлде көтөрүлсө мисалы, демек кандайдыр бир чечим чыгарыш керек. Жок дегенде таптакыр кесип эсе дагы ага чейинки. Анан азыр туура тиги борбордук шайлоо комиссиялары негизинен прокуратуранын көзөмөлүн орган катары кирип калды, бирок ошол жерде дагы кичине мындай кылтыйтып жазып кеткен экен мыйзамда. Баягы шайлоого даярдык жана өткөрүү маселесинен башка убакта көзөмөл кылынат деп. Эми мен таң калганым негизи конституция боюнча бул шайлоо комиссиялар өзү ошол үчүн түзүлгөн орган. Өзү шайлоону даярдап анан өткөрүү боюнча. Мындай карасаңыз, бүт эле жанагы кылып аткан ишинин баары даярдагандан өткөргөнгө кирип калат. Прокуратура колун жайып бериши мүмкүн. Элден биринге жазып койсоңор биз кайчагынан каралабыз. Болгон анда прокуратуранын ичинде жанагы тендер өткөрүү маселеси болуп калышы мүмкүн. Эми андай эле көп тендер өткөрбөйт. Ошол жактарды караш керек да мыйзам алып атканда. Анан бүгүнкү күндө менимче прокуратура чечпейт. Анткени аларга шылтоо бар. Мурун конституцияда так жасалбай калган, госоргандар кирбей калган ага шылтоо тапчу. Азыр болсо жаңы шылтоосу болушу мүмкүн. Мен аны сиздердин кайрылышыңыздан кийин балким депутаттар кайрылганда эми деп жооп береби? Мен мындай жооп берет деп деле үмүттөнбөйм. Азыр программабыз мына соңуна чыгып барат. Ошондуктан баягы мына жыйынтыктоочу сөз айтсаңыз, мындан кийинки шайлоо таза өтүшү үчүн эмнелер жасаш керек? Ошол эле өкмөт тарабынан, борбор шайлоо комиссиясы жана жогорку кеңеш тарабынан сиздин пикирде? Акылбек агай жакшы айтып кетти. Ар бир кишинин жоопкерчилиги. Ошого ушул шайлоолорго, шайлоо процессине кылган мамилеси, жөнөкөй жаран болобу же кызматта болгон жаран болобу, өз милдетин так аткарып, ошону туура түшүнүп, ошол мыйзам чегинде иш алып барса, мамлекетте баары жакшы болот. Анан жанагы тарых көрсөтүп атпайбы? Мына башыбыздан 2 революция өттү. Ошол революциянын дагы бир себептери ошол шайлоонун жыйынтыктары менен макул болбогондуктан болгон. Ошондуктан мен ойлойм, тарых бирдемеге бизди үйрөттү го деген үмүттөмүн. Ошону биз эске алып, ошол эле административдик ресурсту колдонбойт деген сөздү кагазда эмес, декларативде эмес, чыныгы ошону көрсөтө алса, ошондо элдин дагы ишеничи бүгүнкү бийликке бийик болот. Анан мен бир эле нерсеге чакырып кетет элем, эми стабилдүүлүктү жана ынтымакты бул ошол жетишкендиктерди сактап калышыбыз керек. Кандай болсо дагы өтө тынч, жакшы деп айта албайбыз. Ушундай кара сууда болгон көрүнүштөр дагы деле кайталанса, мен ойлойм, буга бүгүн болбосо эртең сөзсүз түрдө баа берилет. Анан өз убагында айтылган жакшы да. Анан ар бирөө түшүнүш керек. Бүгүн болбосо эртең жоопкерчиликке тартылат. Ошол принцип болсо, неотвратимость наказания, ошондо гана мен ойлойм мамлекетибиз кичине бир мындай өнүгүү жолуна түшөт го дейм.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналындагы Кайчы пикир программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз өткөн Кара Суу шаардык кеңешинде болгон шайлоонун күнгөй тескейи, андан тышкары болочоктогу президенттик шайлоого болгон даярдыктар, канткенде таза шайлоо өткөрө алабыз деген теманы талкууладык. Бүгүнкү программабызга Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Алтынай Өмүрбекова, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев мырза конок болуп катышты. Берүүнү мен Мирбек Айтыкеев алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.